Камчыбек Ташиев менен Саймо Мениятимов жолукту. Сооде облустунун Бустон шаарында бүгүн 26 январда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймо Мениятимовдун жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жетекчилери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын чечиле элек аймактарын делимитациялоону улантуу маселесин талкуулап, Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топторунун сүйлөшүүлөрүн мындан ары активдештирүү боюнча конкреттүү тапшырмаларды беришти. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшү кырдаалында өттү. Булак Серепкежи. Мы сегодня в городе Бустан, в Таджикистане, завершили очередной раунд переговоров между нашими комиссиями, государственной комиссией по делимитации и демаркации. Наша работа идет планово, есть полное взаимопонимание и взаимодействие наших членов нашей комиссии. Я думаю, мы в скором времени выйдем к окончательному результату по подписанию, то есть по определению всей доли границы наших стран. Дорогие друзья, я полностью подтверждаю слова уважаемого Камчыбека Ташиевича. Мы заслушали доклад наших обоих комиссий по очень чувствительным участкам, которые ранее оно считалось действительно очень спорными участками. Я подтверждаю слова о том, что у нас практически имеется единый подход к решению принципиальных вопросов по всем этим участкам. И мы смело идем на подписание протокола по именно этим направлениям, и будут конкретные результаты, как уже отметил уважаемый Камчыбек Ташиевич, к разрешению основного вопроса, то есть проблем таджикско-кыргызской государственной границы. Спасибо огромное, Камчыбек Ташиевич. Тазабек Икрамов. Бул ыплас каралуу оңор менин саясаттагы өмүрүмдү узартат. Интернет желесине жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун жалаңач болгон видеосу тарап, саясатчынын дарегине сын пикирлер айтылды. Депутат таратылган видео тууралуу үн катып, көптөн бери аны каралуу боюнча ырааттуу иштер болуп жатканын айтат. Саясат бул күрөш. Саясатта көз караштар, ой пикирлер каршы же бирге болот. Көптөн бери мен жөнүндө ар кандай маанидеги коомдук пикир жаратуу, фейк маалыматтарды жайылтуу боюнча ырааттуу иш-чара жүрүп жатканынан маалыматым бар. Айтчу сөз көп, бирок жараткандан сабыр тилейм. Эртең эле коомдук активисттер, саясатчылар жөнүндө монтаждалган маалыматтар тараса, мен да карапайым калкыбыз катары баш чайкайм. Кудай курулай жалаадан, жөнү жок кошоматтан сактасын. Сын айткан адамга жалган жала жаппай, сынды көтөрө билиш керек. Бул ыплас каралуу оңор менин саясаттагы өмүрүмдү узартат жана эл алдында жоопкерчилигимди көбөйтөт, деди эл өкүлү. Бирлесек Тазабек Икрамов аянтка илинген жаңытуу боюнча сын пикирин айтып, тууну көтөрүү салтанаттуу өтүшү керектигин, душман гана тууну жашырынып келип алмаштырат деген. Булак Кактус-Кежи. Кыргызстандагы 6 мыкты айыл өкмөткө акчалай сертификаттар тапшырылды. Аларды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Эң мыкты айыл өкмөтү сынагынын байге фонду 6 миллион сомдон 12 миллион сомго көбөйтүлдү. Тактап айтканда, Аксы районунун Коштөбө 3 миллион сом, Каракулжа районунун Ылайтала 2 миллион сом, Түп районунун Каркыра 1 миллион сом, Араван районунун Айланаров 3 миллион сом, Атбашы районунун Атбашы 2 миллион сом, Лейлек району Сумбала айыл өкмөттөрү 1 миллион сом акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Булак Кабар-Кежи. Жашыруун тамеки чыгарган завод аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Ош облустунун Кара Суу районунда жайгашкан акциздик маркасы жок тамеки өндүрүү жана сатуу боюнча жашыруун заводдун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аталган завод 2022 жылы курулуп, бүгүнкү күнгө чейин тымызын иштеп келгени аныкталган.
Тамеки буюмдарын өндүрүүчү жабдыктар Паэден алынып келинип, басы $470.000 түзгөн. Сырьё, тамеки кагазы, фильтр жана тамекиге керектелүүчү башка компоненттер чет өлкөдөн ташылып келинген. Өндүрүлгөн акциздик маркалары жок тамеки буюмдары Кыргыз Республикасынын аймагында сатылып, коңшу республикаларга ташылып кетип турган. Жүргүзүлгөн издөө иштеринин натыйжасында аталган заводдун аймагында жана тамеки сакталган кампалардан Marlboro, Platinum, Asia, Blue Sky жана VT маркалары менен акциздик маркалары жок 97 куту тамеки үчүн компоненттердин ири көлөмү табылып алынган. Аныкталган каналдын уюштуруучуларынын бири болуп саналган чет элдик Жаран кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Булак Серепкежи. Ош шаарында жаңы өрт куткаруу станциясы ачылды. Бүгүн Ош шаарында Кыргызстанда табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу иш-чараларын күчөтүү демилгесинин алкагында курулуп жаткан өрт куткаруу станциясынын жаңы имаратынын ачылышы болду. Ушундай имараттар Чолпон Ата шаарында, Ысык Көл облусу, Сузак айылында, Жалал Абад облусу жаңы өрт куткаруу станциялары ачылып, Бишкек шаарында курулушу жүрүп жатат. Демилге имараттарды курууну гана эмес, ошондой эле заманбап өрт өчүрүүчү жабдуулар жана техникалар менен камсыз кылууну, өрткө каршы кызматтардын жалпы сапатын жогорулатууну көздөйт. Дордой Моторс базарында энергетикалык суусундук мыйзамсыз сакталган жай табылды. Бишкек шаарындагы Дордой Моторс базарында энергетикалык суусундуктар мыйзамсыз сакталып, таратылып келген соода жайы табылды. Аны мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери табышкан. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 6876 банка энергетикалык суусундук алынды. Суусундук эл аралык белгилүү соода брендине тиешелүү. Бул жайда продукцияга байланыштуу уруксат берүүчү бардык документтери жок болуп чыкты. Учурда тиешелүү иштер жүрүп жатат. Булак Баракелди. Аселдин кулак мурдун кескен Азамат Эстебесовго кандай өкүм чыкты? Мурдагы жубайынын 2 кулагын жана мурдун кесип салган Азамат Эстебесов 20 жылга эркиндигинен ажыратылды. Мындай өкүмдү бүгүн 26 январда Чүй облустун Сокулук райондук соту чыгарды. Сот процессин судья Таалайкүл Кадыркулов алып барды. Процесс жабык өттү. Андан тышкары Эстебесов жабырлануучу Асел Ногойбаевага 2 миллион сом төлөп бериши керек. Сот процессинде Аселдин жактоочусу Эстебесовду өмүр бою эркиндигинен ажыратууну суранган. Ошондой эле сотко активисттер барып, алар дагы Эстебесовду өмүр бою камактан чыгарбоону талап кылышкан. 2023 жылы 20 сентябрда эртең менен Сокулуктун Селекция айылында Эстебесов мурдагы жубайы Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеген болчу. Буга чейин Ногойбаева милицияга кайрылып, мурдагы жолдошу тарабынан зордукталганын айткан. Бул факт боюнча Сокулук райондук соту Эстебесовду пробациялык көзөмөл менен эркиндикке чыгарган. Мурдагы жубайлардын 2 баласы бар. Булак Баракелди. Аларча соода борборунун башкы директору кармалды. Ири өлчөмдө акча алган, алдамчылыкка шектелген Жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-чү башкармалыгынын кызматкерлери 2 миллион 960 миң сомдон ашуун ири өлчөмдө акча алган, алдамчылыкка шектелген Жаранды кармашты. 2023 жылдын ноябрь айынын аягында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Борбор калаанын тургуну арыз менен кайрылып, 2018 жылы туруктуу киреше убада кылып, Farcocoin криптовалютасын сатуу боюнча бүтүмдүн шылтоосу менен $22 миң жана 1 миллион сом суммасында акча каражатын ээлеп алган адамдарга чара көрүүнү суранган. Келтирилген жалпы чыгым 2 миллион 969 миң сомду түзөт. Бул факты боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 2024 жылдын 23 январында кылмышка шектүү катарында Аларча соода борборунун башкы директору кармалган. Тергөө уланууда. Булак Серепкежи. Аскердик аппаратуралардын кымбат баалуу металлдары бар бөлүктөрүн саткан командир кармалды. Аскер прокуратурасы тарабынан УКМКнын аскердик контрчалгындоо башкармалыгынын ыкчам колдоосу менен аскер бөлүктүн командири Жаран аскердик радиоэлектрондук аппаратураларда орнотулган кымбат баалуу металлдарды саткан деген шек менен кармалды.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, аскер прокуратурасы Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринде аскердик мүлктөрдүн сакталуусу боюнча текшерүү жүргүзгөн. Текшерүү иштеринин натыйжасында сакталуудагы терек комплекстин радиоэлектрондук аппаратураларында орнотулган кымбат баалуу металлдарды алтын, күмүш, платина, палладий камтыган 2 миллион 112 миң сомдук 407 даана платалардын жоктугу аныкталды. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иши козголду. Учурда кылмышка тиешеси бар башка жооптуу кызмат адамдарын аныктоо максатында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Баракелди. Альянс фракциясынан кийинки депутат Элдар Абакиров болушу мүмкүн. Жогорку кеңешке Фарходбек Алимжановдун ордуна депутат болуп, Альянс партиясынын тизмеси боюнча экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров келиши мүмкүн. Ал 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо 4205 добуш алган. Альянс партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесинде кийинки орунда турат. Жогорку сот бүгүн 26 январдагы отурумунда Альянс фракциясынын депутаты Фарходбек Алимжановдун Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча арызын карап, канааттандырган жок. Бишкек шаарынын административдик сотунун 4 августдагы жана шаардык соттун 2 октябрдагы чечими күчүндө калтырылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 2023 жылдын 6 июлунда УКМКнын маалыматтарынын негизинде жасалма диплом чырына байланыштуу жогорку кеңештеги Альянс фракциясынан депутат Фарходбек Алимжановду жана Ата журт Кыргызстан фракциясынан Фархат Исмаиловдун каттоосун жокко чыгарган. Андан кийин мандатынан ажыратылган Фарходбек Алимжанов менен Фархат Исмаилов Борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген.